Саламатсыздарбы? Эфирде ой бүгүн. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Бүгүн биз талкуулай турган темабыз Жазуучулар союзу эмне үчүн керек деген суроонун алкагында талкуу уюштурабыз. Студиябыздын коноктору Кыргыз Улуттук Жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков мырза. Ошондой эле Кыргыз Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү Дүйшөн Керимов. Саламатсыздарбы, мырзалар, агайлар? Сиздер жалпыга маалым болгондой, мынакей жаңы шайлоо өттү. Улуттук Жазуучулар союзу жаңыланды. Жөн эле жаңыланбастан абдан бир чоң шаан шөкөт дейбизби, бир өзгөчө бир мүнөздө өттү шайлооңуздар. Ошондон улам биз ошо талкууну уюштуралы деп турабыз. Ошо алгач видео материалыбыз бар, ошону көрүп алып, анан сөз баштайбыз. Жылдын май айында шайландык элек, 5 жыл өттү. Арадан 5 жылда колдон келген жасадык, иштеп бердик. 600 жазуучубуз баш кошуп бир чыгармачыл уюмга айландык. Бир топ иш-чараларды өткөрдүк. Чет мамлекетте дагы биздин өзүбүздүн ордубуз бар. Кесиптеш союздар арасында. Ички иштерде дагы колдон келген жасадык. 25 жылдын ичинде өтпөгөн жаш жазуучулардын республикалык фестивалын өткөрдүк. Эл аралык уюмдарда айталык Түрксой менен бирге 5 акын деген конкурстарды өткөрдүк. Улуттук Жазуучулар союзу Кыргызстандын кесипкөй калемгерлеринин чыгармачыл уюму. Союзда поэзия, проза, драматургия, сын жана адабият таануу, балдар адабияты, көркөм котормо, орус тилинде жазгандардын жана башка секциялары бар. Кыргыз Улуттук Жазуучулар союзунун төрагасы болуп келген кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу өзүнүн кызмат орунун өткөрүп берди. Жыйында төрагалык орунга жазуучулар тарабынан 4 талапкер көрсөтүлдү. Алардын экөө өз талапкерлигин алып, Таймаш 2 талапкердин ортосунда өттү. Анын бири кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, буга чейин жазуучулар төрагасынын орун басары болуп келген Тынчтыкбек Нурмаметов. Экинчиси жаштар сыйлыгынын лауреаты акын Нурлан Калыбеков болгон. Шайлоо жабык добуш берүү менен жүрүп, натыйжада акын Нурлан Калыбеков Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун жетекчиси болуп шайланып, бүгүндөн баштап ишке киришти. Нурлан Калыбековдун ошо жазуучулар союзуна төрага болуп калышы бизди кубандырат. Бул киши менен жаштар иштешүү оңойго турат. Ошондуктан мындайча айтканда тилибиз бир, а киши дагы ушул акындык жан дүйнөсү менен, адамдык жан дүйнөсү менен биздин каалообузду дагы, элдин каалоосун дагы иш жүзүнө ашырып, көкүрөгү менен сезе билет деген ойдобуз. Нурлан мырза, ордуңуз кут болсун дейлик. Ушул баштаган ишиңиз сизге ак жолтой болуп, элдин үмүтүн актаган иштер башталат деп үмүт кылабыз. Кана эмесе шайлоонун алдындагы сөз жөнүнөн баштайлычы. Кандай шарт менен, эмненин негизинде сиз ушу кандидатураңыз коюлуп калды? Анан шайлоонун жүрүшү кандай өттү? Эми шайлоо кадимкидей эле шайлоо дейм, жазуучулар союзу бул эми баягы мен ар дайым айтып жүрөм, адабият гражданинди ким десең паспортту көрсөтөт, ал эми улутту ким десең адабияты менен искусствосун көрсөтөт деп жанагы Расул Гамзаттын сөзүн айтып жүрөм да. Анан өзүңөр көрүп турбайсызбы, биз мына эгемендик алган жылдардан бери эмне гана бир заманын обошко иштарын кыргыз өткөргөн жок. Анан жазуучу делен ушул элдин ичинен чыккан инсан, ушу жазуучу эл менен болот. Анан ушундай учурлар келди, анан биз баягы өзүбүздү жаш деп жүрө бериппиз да. Биз деле баягы кандидатурабызды койсок болобу деген ой болуп, анан бир чети ал жерде авторитаризм да баягы бир улуу кишилер койчу, 60тан өткөн кишилер, башка бир мындай мамлекеттик наамы бар кишилер, маселен, ушундайлар коюлуп калчу да. Анан биз эми була не була деп орусча айткандай. Анан баягы аты болдук, бул мен конституциялык укугум да. Анан мен дагы койдум. Мен буга чейин мен өмүр бою эле ушул адабият менен келатам. Мен жөн эле
бир баягы илгерки Мелис Эшимкановдун эмесиндей түндүктөн түшкөн жокмун дегендей, баягы өмүр бою мен жөн эле өзүмдүн чыгармачылыгым менен гана алектенип жүрө бербей, мен уюштуруу иштеринде өзүмдүн муунум, өзүмдөн кийинки муундар менен тыгыз иштешип, алардын китептерине чейин чыгарып, адабий чеберчилик мектептерине чейин окуп, ар кандай бир мастер-класстар, мына жаштар эгемен жылдардан берки бир жаштар адабиятынын өзүнчө бир поэзиядан, прозадан өзүнчө антологияларын түзүп дегендей ушинтип иштешип келатам да. Анан мурдада мен орун басар болуп иштеп кеткем 3 жыл Жазуучулар союзунда. Анан баягы ички сырткы кухнyaсын билем дегендей, анан жөн эле эгоист болуп эле үйдө жатып алып, өзүңдүн чыгармаңды жазып, анан китебиңди чыгарып жата бергенде эле баягы айтат го, сен саясат менен алектенбесең, саясат сени менен алектенет дейби, бир мен туура айтып атамбы? Ушундай, анан биз сүтүп эле жата беребиз. Анан мезгил деле келди окшойт, ушу бир жаңыланууга баарыбыз муктаж окшойбуз да. Анан эми бул классикалык союз да, өзүңөр билесиңер, бул каалайбыз каалабайбыз биз 91-жылдан бери баягы жапайы рынок келгенде, капитализм келгенде азыр бөлөк да, баягы илгерки системадан такыр бөлөк дейм. Азыр китебиңди өзүң чыгарышың керек, өзүң сатышың керек, мисалычы. Өзүң эле реализация кылышың керек. Анан мындай заманда түпкүлүгүндө капитализмдин доорунда 2-3 киши эле 5-6 киши пен клуб түзүп алып иштей берсе болот. Туурабы? Ада ирим, анда бизде деле көп. Кыздарай, балдарай, маселен Нур Борбор чыгармачылык академиясы, Ыргербен, маселенчи, ушундай бир клубтар, ада немелер көп да. Анан бирок каалайбыз каалабайбызбы, бул эми классикалык союз го. Бул эми классикалык союз, Токонбаевден баштап түптөлгөн кыргыз мамлекеттүүлүгүнө чоң салым кошкон чоң союз эми. Анан муну биз карабай койсок, кийинки муун анда бизди урпак кечирбейт го. Урматтуу көрөрмандар, биз түз эфирдебиз. 0312 59 20 70 номуруна чалып, биздин студиябыздын конокторуна суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Анан Дүйшөн агай, сизге сөз берелик. Ушул угушубузча шайлоонун өтүшүнө, ушундай жаш муунун келишине сиздин да таасириңиз болгон экен. Сиз ушул Жазуучулар союзунун мүчөсү катары, ошонун ичинен билген адам катары айтып бериңизчи, Жазуучулар союзунун дегиле жашоосу кандай болуп келген буга чейин, анан азыркы абалы эмнеге келип такалып отурат? Эми кыска айтканда, Азамат, жазуучулар дегенде биздин кыргыз жазуучулар уюму, Айтматов чыккан жазуучулар уюму. Мына ушундай айтуу керек го. Манас, Озек адабияттын шедеври Манас. Ал өзүнчө маселе. Айтматов мына 90 жылдыгын өткөрдүк, Айтматов чыккан биздин чоң паспортубуз дүйнөгө. Мен дайыма жазып келатам өзүмдүн алдымча, айтып да, Айтматов чыккан уюм ошол дүйнөнүн кайсы жеринде болсо дагы биз ушул Айтматовдун арты менен, кыргызча айтканда, талаш тартышы болобу, улак тартышы, жарышы болобу, катышканга укугубуз бар. Анан эми мына эгемендиктеги ал мурдагысын айтпай эле коелу. Кыргыз адабияты кандай деңгээлге жеткенин айтпай эле коелу. Мына эгемендик деген жылдардан бери башында макул, мына Нурландай эле көз карашта болуп жүрдүк. Рынок деген ушул экен. Адабиятты баягы чарбаны жойгондой эле адабиятты дагы өз алдынча таштады Акаевдин доорунда. Алган эмес, имаратынан чыгарып салды. Бирок башка уюмдардын, чыгармачылык уюмдардын баарынын имараты бар өзүнүн. Ошо Айтматов чыккан жазуучулар уюмунун гана имараты жок. Эми аны ачыкта жазып келатабыз, аны өздөрү менчиктеп алган. Ошо башында мына Атамбаев алган редакцияларын, ал эместиги эс алуу үйнөнөдө. Ал өзүнчө маселе. Бирок биз ошо көз карашта келип бүгүнкү күндө ошол китепсиз дүйнө, жазуучулар дүйнөсүнүн аты бар, заты жок абалга келгенди, анан жаштарга, жаш муундарга кандай таасир, кандай акыбал болоорун мына азыр көрүп, биз эсибизге келе турган башында кичине бир ойлоо акыл сезими бар киши, бир өзүнчө мына орой айтканда Айтматовдун маңкурттарынын бир армиясы пайда болгондой туюм калтырат мага. Китеп окубаган,
театрга барбаган. Бул китеп дүйнөсү, жазуучулар дүйнөсү деген китеп деген сөз. Китеп дүйнөсү ошол ата-энедей, мектептей тарбия бере турган өзүнчө булак, өзүнчө мектеп эле. Дүйнөдө да ушундай. Анан биз ушундан балдарды ажыратып салдык. Кайсы бир деңгээлде жаш муумдарды. Анан эми жазуучулар уюму мына өзү азганактай ошол жерде президиумдун мүчөсү деген канча жылдан бери отурган аксакалдар бар. Аксакалдар баары ошо жазган. Мына мазален ошол жердеги байкелердин чыгармаларын окуп чоңойдук баарыбыз. Мына биз 60ка келдик окуп атып. Нурлан дагы 45-50лерге ортолоп келди. Мына акчаш болуп. Ошол кишилер өзүнчө топ болуп чечип президиумдун мүчөсү деп. Анан өзүлөрүнүн каалаган кишисин шайлап келди буга. Анан кичине ушу сапар баягы салт бузулду да. Бузулду, жанагы өзүң айтып аткандай салт бузулуп. Анан өзүлөрүнүн баягы алар да көнүп алышыптыр. Бул жазуучулар союзун менчиктеп алгандай мүнөздөгү адамдар бар да. Анан ушу мына жаштардын каалоосу, бир топ кишилер өзүлөрү деле каалап турат өзгөрүштү. Мына коом өзгөрдү. Канча биздин революциялар болду, өйдө төмөндөп атабыз. Жазуучулар союзу бир силкинип, ошол мезгилдерде бир коллективдүү үнүн көрсөттүбү? Бирин серин жазып жүрүштү, жазып атабыз. Бирок ошо жазуучулар уюму деген өзүнүн өңүн, түзүн жоготуп алган акыбалга келген да. Нурлан мырза, мына Дүйшөн агайдын сөзү суроолуу болуп калды. Ушул абалдан кантип эми сиз бурулуш жасайын деп турасыз? Эмнеден баштайсыз? Эмнени көздөп турасыз? Эми бул жерде бардык эле нерседе биринчи лицо деп коебузбу? Ал таза болуш керек. Бул бир. Экинчиси ал уюштуруучу болуш керек. Уюштуруу эле маселеси ал жерде. Ал жерде Американы ачып кереги жок. Бул жерде менеджмент деп азыркы баягы бир учурдун тили менен айтканда, ушундай эле бир уюштуруучулук иштери жасашыбыз керек. Чындыгында бул мойнубузга алалык. Кандай уюштуруу, кандай эми ал менин өзүмдүн ички, мен кече шайлоодо да айттым кандай, мен программамды көрсөттүм ушундай багытта деп. 7 пункттан турган. Бирок анын кандай ал менин ички жеке маселем, ал ар бир адам бир ишти жасап бир план кылып атканда алдын ала айтпайт. Туурабы? Анын кыйкырып өкүрүп акырып кереги жок, аны жөн эле жасап коюш керек да. Ал өзүмдүн ички ишим боло берсин, анан мен орусча айтканда результат көрсөтөйүн, жыйынтык. Анан дагы бир чакырсаңыздар, анан айтып берем. Ошол ишим кандай? Результатыңыз ушу алгачкы жыйынтыгы канча убакыттарда көрүнүп калчудай? Кое тур эми, война план покажет. 6 ай, 1 жыл. Ну, эми өзү мындай да. Мыйзам боюнча ошо жазуучулар союзунун мына бул өзүнүн ички уставы боюнча 6 ай сайын пленумга түшүш керек. 6 ай сайын. 6 ай сайын баягы жазуучулардын баягы пленум мүчөлөрүн баарын чогултуп анан отчет бериш керек да. Эми 6 ай деп кое береличи. Эми биз улам чогулта албайбыз дейм. 6 ай, ар бир 6 айда төрага отчет берип туруш керек. Сөзсүз түрдө эмне кылган иштери боюнча. Анан 6 айдан кийин айтып берейин. Бизде кандай гана иш багыт болбосун, кайсы мекеме болбосун, акча каражаты жок, ошого байланыштуу деп эле алакан жайып отуруп келатабыз да 20 жылдан бери эле. Болгон бардык тармактар, бардык себеп ошо акчага келип такалды деп эле отуруп калабыз. Анан жазуучулар союзунун акча булагы кандай? Булар эмненин негизинде каражат кармашат? Эми мындай, бул өзү жазуучулар союзу деген жаш калыптанып жаңы бутуна туруп келаткан Совет мамлекетинин учурунда пайда болгон. Бул 34-жылы. Бул ошол учурдагы СССРдын мындай лидери Иосиф Виссарионович Сталиндин немеси да. Бул ошол учурда эл караңгы болчу, эл сабатсыз эле, туурабы? Маданий агартуу иштери. Бул ошол учурдагы мамлекеттин идеологдору болчу жазуучулар. Мамлекеттин идеология. Ал учурда интернет жок, туурабы? Телевидение жок дегенде, кино жаңы өнүгүп келаткан. Эмне кылыш керек? Тирүү идеологдор, мамлекеттин идеологдору керек болду. Кечирим сурайм, телефон чалууну кабыл алып коелучу. Мобилдик байланыш экен. Алло. Алло. Угуп атабыз.
Нурлан мырза, сизди ушул орунга келишиңиз менен куттуктайм. Чыңгыз Айтматов убагында жакшы бир макал жазган. Мугалимдер касапчынын колун карады деп. Ошондо ушул килттейген Советтер Союзунда ушул аябай чоң проблема болгон. Азыр ушул кийинки жазуучулар эмнеге ушунчалык тымып калдыңар? Азыркы мектеп жашындагы балдардын программаларынын баары тең Американыкы эмес, бул НЛО Марстыкы, Юпитердеги кишилер окуган окууларды алып келип койду, түшүнбөйсүңөр, 1-класстан баштап. Анан жанагы которгон китебиңерди карагыла, мектептин программасындагы которгон китептер кыргызча эмес. Кайындайдыр бир түшүнүксүз мамлекеттин тилинде жазылып калышканда. Кайдан чалдыңыз, аты жөнүңүз ким, айта кетиңиз? Мен Чолпон-Ата шаарынан Эмил. Рахмат. Мен жооп берейин. Жакшы суроо. Эми мынабу биз абдан жакшы суроо берип атат. Биз азыр өзүбүз ушундай акыбалга келдик деп айтып атпаймынбы? Мынабу 15 жылдык Акаевдин башкаруу бийлигинин убагында эми араң аңдап атабыз, атайын жазалган көп нерселер. Бул улуттун рухун, өзүнүн тамырын доо кетирүү программалар жүргөн. Мына эми араң аңдап, ошого биздин көзүбүз жетип атат. Ошон үчүн жанагы жазуучуң өзүңчө, композиторуң өзүңчө, тигинин өзүнчө бүт кароосуз калган. Мына эң туура айтып атат. Бүгүнкү күндө элге билим берүү министрлиги деген же башкалар жазуучуну бир сом калбайт. Жазуучу эшикте калганда. Азыр кеңсеси жок, азыр отура турган кеңсеси жок. Эми аны болгон акелерибизди азыр жамандап отурганда алардын да колунан эч нерсе келген эмес. Маселени кое да билген эмес. Мындай орой айтканда. Мына бүгүн ошондой акыбалда турат. Ал ар ким өзү билгенин жанагы тыйымдын жолу менен, таанышып билиштин жолу менен апарып, программаларга өзүнүн чыгармаларын киргизип, азыр мен балдардын окуу китептерин барактасам, төбө чачың тик турат. Баягы биздин классиктер, баягы жомоктор, манас эпосунун окулушу бүт Советтер Союзунун тапталган кезиндегидей программасындай окулуп атат. Бүгүнкү балдар, мектептин балдары абдан акылдуу. Бүт экрандан көрүп, сенин А дейлегиңди эле түшүнө турган муун өсүп чыкты. Бүт биздин методикалар жаңылоо керек. Мобилдик жолго алып келиш керек. Айтматовду окуганда мына былтыр 90 жылдыгы өттү. Ичиң ачышканы Айтматовдун 90 жылдыгы өтүп атса, жазуучулар уюмунан бир адам сөз сүйлөбөйт. Филармонияда дагы президент катышып отурган, ошо тамак берген жеринде дагы бир жазуучулар уюмунан өкүл чыгып сүйлөбөгөнү жөн эле бир жазуучулар союзу жок деген акыбалда турасың. Көрдүңүзбү? Дүйшөн ушул жазуучулар союзу керекпи же жокпу деген маселе көтөрүлүп келет атпайбы? Анан биз дагы ошол суроону койдук элек, жазуучулар союзу керекпи деген суроонун алкагында биз азыр ушу экрандан ооба жок деген добуш аркылуу коюп коелук. Анан көрөрмандарыбыз дагы добуштарын берип көрсүн. Нурлан мырза, ушу мектеп программасындагы окуу китептерине кантип бир ыкчам чараларды көрө аласыздар? Деги эле ошол каталарды жойгонго киришип? Ал жазуучулар союзуна тиешелүүбү ошол маселе? Балким бул билим берүү академиясы деген бар. Муну билим министрлиги деген бар. Анан албетте жазуучулар союзун коомдук уюм катары таштап койбой, четке сүрүп коюп, анан чогуш десе, чечсе болот. Эмне себептен болбойт? Билим министрлиги дагы ошол жазуучулар союзу менен мындай кеп кеңеш кылышы керекпи? Негизи ал жерде окутуу программасында ошо жазуучулардын чыгармалары окутулат да. Жазуучулардын чыгармаларын окутулат, аны кошот. Эми кеп маселе ким олтурат ошол жерде? Чындап эле бир прогрессивдүү бир интеллигенция олтурабы? Же болбосо бир жөн эле азыр жазуучу деле көп, азыр илим посттор деле көп да. Туурабы? Негизи жазуучулар союзунун функциясына эмнелер кирет? Негизи айтып көрсөңүздөр. Жазуучулар союзу ушул жазуучунун эле баягы ички иштери да, ички иштери. Ал функциясы деген ал илгери учур болчу. Мен жана айтпадымбы? Илгери мамлекетке идеолог катары кызмат кылчу. Азыр мамлекетке биз керегибиз барбы? Азыр маселен бир депутаттын, бир министрдин же бир мамлекеттик ишмердин аркасында өзүнүн менчик телевидениясы бар.
радиосу бар, газетасы бар, мисалычы. Азыр идеологиянын заманы эмес, азыр маалыматтын заманы. Маалымат. Канча деген аким жүрөт, канча деген министр, маселен, республикалык масштабтагы чоң крупный саясатчылардын бардыгынын өзүнүн жеке менчик телевидениясы, басма сөз, башкасы бар. Алар өзүнүн гана кызыкчылыгын, саясий нерсесин көздөйт. Бул жерде мамлекеттик башчы дейбизби, целый мамлекет арбитр гана болуп турат да. Бул жерде деген мамлекеттин маселен башчылары сөзсүз түрдө мына чыгармачылык уюмдары, бир эле жазуучулар союзу эмес бул. Бул сүрөтчүлөр союзу бар, туурабы? Композиторлор союзу бар, архитекторлор союзу бар, театр ишмерлеринин союзу бар. Ушулардын баарын бириктирип туруп, чогултуп туруп бир каалайбыз биз баягы ошол адабият менен искусство бул улутка кызмат кылат да. Бул мамлекеттик жанагы биздин башчылардын эң биринчи кызыкчылыгы болуш керек болчу. Улутту сактай турган тили, адабияты да. Тилибиз жок болсо эмне? Кайсыл биз улутпуз? Кыргызга деле сиңип кеткен көп улуттарды билебиз, туурабы? Хотя атын айтышат, ушундай, бирок тили жок да, мисалы. Улуттук деген статуска, макамга ээ болуп алып жүрүп атасыздар да. Улуттук деген статус болуп аткандан кийин улуттун кызыкчылыгындагы бардык улуттук деген статусту бул 2004-жылы мен көз алдым да. 2004-жылы баягы 4 союзга бөлүнүп кеткен жазуучуларды бириктирип, ошол учурда президент Аскар Акаев болчу. Ошол учурдагы мамлекеттик катчы Осмон Акын Ибраев болчу. Осмон Акын Ибраев мурда жазуучулар союзунун катчысы болуп иштеген. Бир. Экинчиден ошол филология илимдеринин доктору, ошол адабияттан чыккан. Адабиятчы, адабисын деген сыяктуу чыккан. Ошол учурда жазуучулардын баарын бириктирип, улуттук деген статус берип, бюджеттен бир 0,01% бир немесин берип, азыр чайханабы бирдеме ресторан болуп кетти окшойт. Илгерки адабият бир басмалар бар, мектеп басмалар бар эле го, Советский көчөсүндө. Ошол жердегини ремонт кылып, жазуучулар союзуна беребиз деп атышкан. Беребиз дешип, жакшынакай болуп келатканда, ошондо 2004-жылдын бир декабрь айы болчу. Декабрь. Анан эми ишке кирип, эми баягы жаңы төрага шайлашып, кадимкидей баягы президенттик администрациядан тиги төрагага чейин баягы менчик унаасына чейин берип, бир кишини төрага кылып, 3 кишини секретариат кылып, секретар кылып, бирөөнү чыгармачылык боюнча, бирөөнү уюштуруу боюнча, бирөөнү басма иштери боюнча эми башталып келе жатканда революция деген чыгып кетти. 2005 мартта. Гезит ачыла баштаган. Мен ошол гезитке Самсак Станалиевди башкы редактор кылып шайлашкан. Мен ошол гезитке адабият бөлүмүнүн башчысы катары уже кызматка киришип, приказ чыгып уже башталган, мамлекеттик акча бөлүнөйүн дегенде революция болуп кетти. Анан бардыгы калды. Ошомой. Анан эми ал улуттук деген жөн эле аталыш, жөн эле статус. Демек, улуттук жазуучулар союзу жазуучулар үчүн гана өзүнүн гана ички маселелерин гана чечүүчү, ички маселе, сырткы маселе, уюм анан ушундай деңгээлге түшүп калды да. Ушундай деңгээл. Маселен, ал жерде жазуучулар бир жазуучунун юбилейи болот. Ага чогулуп барыш керек да. Анан баарыбыз пендебиз, бул дүйнөдө өмүрүбүз өтөт, бир жазуучу кайтыш болот. Ага чогулабыз. Анан жазуучулар жанагындай чогулуп алып бир сыйлык, награда көрсөтөт. Ошол. Анан анча-мынча бир кечелер, бирдемелер ушундай гана бир нерсе менен чектелип калды да. Баягы илгеркидей мамлекеттик бир масштабтагы бир программа жок. Мамлекеттик баягы бийлик менен иштешкен доор жок. Илгери мына сиздер биз эми көрбөй калдык да, сиздер билсеңиздер керек, ошо мурдунку жазуучулар билет. Жазуучулар союзунун пленуму съезди болгондо Усубайлевке чейин келип катышчу экен. Телефон чалууну кабыл. Алло. Алло, угуп атабыз. Алло, биз акчадан чыгып келем. Жакшы. Ассалам алейкум. Саламатсызбы? Саламатчылык. Нурлан, мен акчадан закат төлөмүн. Сиздин иштериңизге ийгилик каалаймын. Чыгармачылык иштериңизге ийгилик каалаймын. Ар дайым барыбыз болуңуз, саламатта болуңуз, ден соолукта болуңуз. Рахмат.
Сурооңуз барбы? O суроо жок, ошо кабат элек Нурлан. Рахмат. Сиз аксылыксызбы? Ооба, аксы. Жердешиңиз чаласың турбайбы? Жердешим чалып Мына жазуучулар улуттук десе элге түшүндүрүү керек да. Бүгүнкү күндө бюджеттен 1 сом төлөнбөйт, берилбейт. Ооба. Аты бар, заты жок дегенибиз ошол да. Өзү 700 чукул мүчөсү бар. Ошо мүчөлүк акынын негизине кармалабы? Жанагы акысы менен мүчөлүк акы менен эптеп оокат кылат. Мынауга чейин иштеп жүргөндө 1 сом айлык албай иштеди. Мына Акбар Рыскулов. Мен сураштырсам булар айлык албай иштейт экен. Эми айлык албаган жерде иш болобу? Өзүң азамат тыйын төлөнбөгөн жерде баягы кур сөз да. Ушундай болуп келген да. Анан эми Кудай кааласа кат жазып президентке кайрылса, мына президент жаңы иштерди жасап атат. Эмне үчүн жазуучулар уюмун кабыл албайт? Эгер койсо, маселенин убагында койсо, а киши жаңылып алуу жөнүндө мына коррупция деп атабыз. Бир башын ыргыта чапса, бир башы чыгып атат сороктоп. Ыймандуу адамды тарбияламайынча ыймандуу коом кура албайсың. Ошо коомду куруунун бирден бир мектеби жазуучулар союзу китеп эле да, туурабы? Эгерде акча жок болсо, эмне үчүн ал жерде ушундай кызыкчылык бар, төрага болушка, анан ички бир интригаларга эмне үчүн жол берилип атат? Аны эмне карадым да. Мен мындай орой айтканда, ошо өлүк тирик жазуучулардын юбилейлеринде бакылдап чыгып, ошо төрдө отуруш эле, башка иш жок ал жерде. Эч тыйыны жок, айлыгы жок иштеди. Мына ошо Тынчтыкбек Нурманбетов деле айлык албады. Ошол жерде эле жанагы жазуучулар союзу деген орусча айтканда громкий атты алып, анан ушул башка иш жок ал жерде. Китепти эч ким, мына китеп чыгып атат, нуска деген китеп дүкөнгө бар, эмне деген гана китеп жок. Колуна калем алган баягы парт активдер, илгерки парт чиновниктердин баары азыр тарыхчы болуп кеткен. Том килейген китептер жазат, бул акча көрсө алар да бар окшойт да. Жылына 3-4 төн китепти чыгарып атат. Эми ал жерде сатып аткан Анарайжы деген ыйлап отурат, эми ошол албаска айла жок дейт. Телефон чалууну кабыл алалык. Алло. Сарбы. Угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биринчиден байке сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Бул апрель элдик кыймылынын төрагасы кайрадан эле Медетбаев Кайраткан агатович. Мен ошо кишилерге бир суроом бар эле да. Суроо анан өзүмдүн сунушум бар эле да. Жазуучулар союзу деп атпайсыздарбы? Туура, бул жазуучулар союзу илгертеден келаткан негизи илгертеден келатат да. Анан ортодон жанагы мурунку президентибиз Атамбаев Алмаз Шаршенович баягы Акаев айткандай жазуучулар союзуна бөлүнгөн каражатты жеп койгон деп атпайбы? Эми азыр мына жакында эле жазуучулар союзунун төрагасы шайланды. Эми татыктуу төрага шайлаш керек да. Анан бөлүнгөн каражаттын баарына жеп кете берсе бизге жазуучулар каяка барат? Кийинки муундар эмне деп жооп беребиз кийинки муундаргачы? Ошону бир мындай туура маселе кылып айтып койсоңуздарбы? Рахмат. Рахмат. Ошол Атамбаевдин алып кеткен акчасын кайтарып алууга күчүңөр жетеби? Ай Кудай билет. Закон обратной силы не имеет дегенде, жанагы 90-жылдары менчиктештирүү боюнча закон кабыл алышкандагы бүт талап тоноп кетишкен. Анан кайра муну сотко берип кайра алса болот десе, срок давности деген бар дейт. Ал өтүп кетти. Срок давностин алып салып турго десе, жок, ал дейт 2016-жылдан берки гана чейин эмес, 2010 кабыл алган күндөн баштап күчүнө кирип, андан берки гана маселелер, маселен 2016-2017 болгон иштерди, маселен 5-10 жылдан кийин кайра срок давности жок козгой берсе болотмуш. Ушундай бир нерселерди угуп атабыз. Анан бул жерде муну бир чоң бир юристтерди, бирде коомчулукту, бирдемеси болбосо, мен ушу мындай Кыргызстандагы бир акыйкат, бир сот немелери, бирдемелерге мен ишенбей калгам. Көрүп эле жүрөбүз бардыгыбыз эле. Анан бул абдан татаал маселе. Маселен баягы илгери Баяз Турал эсиңиздеби? Төрага болуп келгенде анан Омор Султанов ага чейин төрага эмес беле? Анан Султанов менен экөө эме болуп анан оттошуу эле бир 2-3 жылы соттошуп отуруп союздун иши калды. Жанагы чыгармачылык нерсе калды дагы сот менен күн өттү. Мисалычы сот менен күн өттү. Эми биз дагы качангы 90-жылда ошону кыла алабызбы? Кыла албайбызбы? Аны биз коомчулук колдойбу же болбосо мамлекеттик машина ошого кызыктарбы? Кеп ошондо. Кумтордун маселесиндей маселе. Ушундай маселелер. Бизде президенттер алмашып, жаңы бийлик орноп,
жаңы кодекстер ойлоп кирип атпайбы ишке. Анан сиздерге деле бир ылайык балким жаңы мүмкүн аны мезгил көрсөтөт. мыйзамдык түр менен болсо да суда болчусун манда жакшы. Бизде сурамчылоо бар эле элдерден угуп коелучу. Өтүп кетти, жездебиз бар эле Табылды Муканов деп. Аптан күчтүү жазуучулардан болчу. Анын аялы Тамара Токтомаметова өткөн жылы кечесин өткөрдү, эскерүү кечесин. Анан көп жазуучулар барды, аптан күчтүү. Илгерки жазуучуларга караганда азыркыларды мен аларга салыштыра албайм. Аптан күчтүү жазуучулар болгон. Алардын мен көп китептерин Москвага чейин жеткирдим. Моралдык жардам бербесе, башка жардам бере албайт алар. Материал. Ооба. Мисалы, ошол жазуучулардын чыгармалары окуган адамдар эми азыр 100% болбосо дагы окуп тарбия алгандар бар. Жазуучулардын салымы абдан чоң. Коомдун маданий жактан өнүгүүсүн баатыруу үчүн салымы чоң деп эсептейм. Иман фондунун эң эмеси болгон Нуржигит Кадырбеков көптөгөн жаштардын сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Ал эмес президенттин сыйлыгына да татыктуу болгон. Они помогают развиваться детям, которые читают книги и как бы познавать историю нашу. А вы сами читаете? Да. Последняя книга, которая написана нашим, получается, автором. Чингиз Айтматов и «Дольше века длится день». Жалаң эле эмек өтүп кетишти го. Сотканын компьютер депчи. Анан бирок аларды окуса жакшы эле болмок. Жакшы өзгөрүүлөр болот эле да, окушпайт эч ким. Сиз окуйсузбу? Биздин кыргыздын жазуучуларынан чыгарма. Мисалы кимдики акыркы окуган чыгармаңыз? Чингиз Айтматов, даже ошону тарттым мен, бүт өмүр баян тарттым. Кандай бир 5-6 картина жараттым. Ошо мен сүрөтчү. Нурлан мырза, бизде телефон чалуу барбы? Күтүп атасыздар. Кабыл алып коелук анан улайлык. Алло. Угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бул Нурлан мырзаны жаңы орду менен куттуктап коеюн, анан чыгарып жек коеюн. Нурлан мырзаны көп тааныбайт экенмин. Бизде Кыргызстан жазуучулар союзунун эмне деген аксакалдар эски жазуучулар башкарып келди. Азыр жаңыланып жаштар алып атыптыр. Кыргыздарда жазуучу жок, тарых жок, кыргыз мамлекети жок, кыргыздын келечеги жок. Кийинки муундарга калтырар тарых жок болот. Жазуучулар союзу керек. Жазуучу деген бул ташка тамга баскандай, илгерки падыша оордогу замандын баарын алып келген адамдар да. Жазуучу жок мамлекет болгон эмес. Мен бир кааларым. Өкмөт башчыларына, мамлекет башчыларына. Бизде Кыргызстанда Совет ветеранов дегендер бар. Ошолордо мисалы үчүн ошо Совет ветеран уюму жерлерде, облустарда республикалык уюму бар, мамлекеттин эсебинен каржыланат. Эмне үчүн бир 5 союз жазуучулар союзунун өзүнчө бир офис берип туруп 5-10 кишисин каржылап койсо болот да. Булар келечекке тарыхты калтырып атат да. Эмне деген кишилер туруп атат? Чингиз Айтматов өтүп кетти. Бул өзүнчө тарых. Кийинки балдарыбыз, муундарыбыз жалаң интернет менен телефон тиктеп калдык. Бул унутулуп калат. Китепке жазылып калган архивде калат. Бул интернет калбайт. Келечек кандай болот? Бир Кудайдын колундабыз, шүгүр. Кудайым өзү билет. Ишиңизде игилик болсун, Нурлан мырза. Мен сизди бул эмне чыгармаңыз бар экенин билбейт экенмин. Мен ойлойм, кыргыз мамлекетин угуп, сиздерди Кыргыз жазуучулар союзун колдош керек. Ишиңиздерге игилик болсун. Рахмат. Мына ушул киши абдан прогрессивдүү киши экен. Маселен, союздун эле тарыхын алалычы. Акыркы 70 жылдык биз берки Жусуп Баласагонунан тетиги заманистерди кое туралык, берки баягы. Мына бул 34-жылдан бери баягы жаш кыргыз совет мамлекетинде биз бир бөлүгү катары турганда, бизди 20-кылымда маселен дүйнөгө бир эки феномен, Манас эпосу менен Айтматов феноменин бердик да, туурабы? Дүйнөгө.
Маселен, буга чейин Манас жөн эле эпос айтылып келсе, аны ким? Мына ошол Совет мамлекети ушу Манаслардын аркасынан жүрүп жастырып алып, аны китебин чыгарып, мына дүйнөдөгү чоң теңдеси эпос. Дүйнөлүк баягы нематериальный ценности деп коет го, дүйнөлүк эпос чоң адабият бердик. Ошол учурда Айтматовго окшогон чоң бир дүйнөдөгү бир чоң бир крупный адабиятты бердик. Аны ким кылды? Мына ошол Совет мамлекети жасады да. Эгерде азыркы учурда болгондо Айтматовдай ошол учурда, маселен Айтматовдун доорунда азыркыдай болуп туруп мамлекеттик бир саясат болбогондо адабиятты колдоо, Айтматов чыгат беле? Гамзатов чыгат беле маселен? Жана Межалайчистер чыгат беле? Туурабы? Мына ушул керек болсо жанагы ким Америкада айыл чарбасы дотацияда турат деп мага бирөө айтты эле. Ансыңарындай мындай бир өндүрүш, картошкасы, пияз бирдемени чыгарган баягы биздин айыл чарба дотацияда турса, маданий нерсе сөз туруш керек. Туурабы? Азыркы көз караш менен караганда Американы эле анан басышты кеп кылабыз да. Мына кошуналарыбызды алып көрдүм мен изилдеп. Улуу Кытай айла жок. Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан баары жазуучуларды бюджеттен каржылайт. Кайсы бир бөлүгүн. Булар айрыкча мына Мирзиеев келгенден бери Өзбектин жазуучулары абдан мыкты көтөрүп атат. 40 аппараты бар экен, 40 кишиге каржылык төлөп, жаштардын баардыгын конкурстан өткөрүп, баягы Союз доорундай китептерин чыгартып берип атат. Дуулдатып баштады да. Эми Кытай болсо айла жок дедик. Кытайдын адабияты бизге келип атат. Муну көзөмөлдөгөн адам жок. Ал өзү жанагы жеке сектор менен келип атат. Башка диний агымдардын китептерин кой. Шунун баардыгы жазуучулар союзу аркылуу көзөмөлдөнүп туруш керек эле да. Сөз аркылуу. Мунун баары калды. Кым кут болуп атат. Муну азыркы мамлекеттин жетекчилиги ойлонбосо, мамлекеттин келечеги мындай аң сезимдүү адамдар үчүн кооптуу. Бизге 11-класстын окуучусу сизге бир кайрылуу жазган экен. Куттуктаган чакта ошол жигит өзү байланышка чыгып атат. Алло, саламатсызбы? Нурболот мырза. Саламатсыздарбы? Угулуп жатат, угулуп жатат. Биздин Нурлан Калыбеков агаңа ошол жазган кайрылууң боюнча айтып берчи, эмне суроолоруңуз бар эле? Ыраазычылык билдирем. Эң алгач ушул Нурлан Калыбеков агайдын Жазуучулар союзунун башчылыгына келгени менен дагы бир ирет куттуктаймын. Алдыдагы ойлогон ой максаттардын баардыгы ишке ашсын. Анан эртеден бери сиздердин маекти угуп отуруп, эмнегедир бир аз жоопторуңуздар мени канааттандырбай атат, ачык эле айтайын. Маселени кабыргасынан коюп атасыздар, бирок ошонун чечүү жолдорун, чечимдерин эмнегедир сунуштай албай атасыздар да. Мени капа кылган чоң бир сиздердин сөзүңүздөр бул илгери Жазуучулар союзу мамлекет тарабынан көзөмөлдөнчү, биз тирүү идеология катары кызмат аткарчу, ал эми биз азыр андай функцияны аткарбай калдык деп жатасыздар да. Балким сиз бийликке керек эмес союздун жетекчиси болуп жаткандарсыз, бирок бийликке керек болбосоңуздар дагы эл үчүн керексиздер. Учурда коомчулук канчалык деңгээлде майдаланып кеткенин сиздер көрүп атасыздар. Майда барат нерселерге азгырылып атабыз, анын артынан баягы аң сезимибиз өспөгөндүктөн туура эмес жолго түшүп кетип атабыз. Мындан сактап калууга турган бир гана сиз жана жазуучулар болуп эсептелинет. Муну сиздер ушул нерсе силердин эң негизги функцияңыздар болуп эсептелинет. Сиздер эч качан антип улуттук деген бул бир жөн гана статус, биз мамлекет каржылабаса биз эмне кылалы деген мамиле болбош керек деп эсептейм. Анан өзүңүздүн пландарыңызды жакшырып койгонуңузду эми мейли туура түшүнөлү. Анан сизден 1-2-3 суранычым бар эле. Ушул тынбастан эле баягы элди агартуу үчүн, элдин аң сезимин өстүрүү үчүн өзүңүздүн аракетиңизди тынбай эле жумшай берсеңиз, азыр мамлекетке сиз сыяктуу эле эч ким ишенбей калганда, ар ким өзүнүн арабасын тартып, өзүнүн колунан келишинче
чын дилинен улутка күйгөндөр өз алдынча эле баягы ишин алып жүрүп атат. Бул нерсени мен сизге сунуштайт элем. Анан маектин башында айтып өттүңүз, баягы авторитаризм болуп калган, 60 жаштан үйдөгүлөр келип калды деп. Ушул нерсени эми сиз өзүңүз жаш кураңыз боюнча эң жаш жетекчи болуп атасыз. Ушул нерсени жоюп, мындан ары баягы жаштарга дагы жол ачып, өткөндө шайлоо учурунда жаштардын залдан чыгып кетүүсү сыяктуу терс көрүнүштөрдүн баардыгына бөгөт коюп, жаштарга жол ачып, жаштардын арасындагы чыныгы таланттарды чыгарууга өзүңүз бир чоң өбөлгө түзүп, тарыхтагы инсан болоруңузга мен терең ишенем. Анан китептер боюнча дагы жакшы пикирлерди айтып өттүңүздөр. Туура, саны бар, бирок сапаты жок. Улам төбөсү көрүнгөндүн баары эле китеп жазуу бул өнөкөткө айланды. Кандайдыр бир юбилейге карата дагы чыгара коюп атышат. Анан баягы илгерки Алы Токонбаевдин учурундагы цензура маселесин алып келсек кандай болот деген суроомду бергим келип турат да. Эми туура демократия, сөз эркиндиги, кимдин акчасы болсо ошол кыла берет. Бирок ушул маселени дагы бир көтөрүп чыкса болобу? Рахмат. Сурооңузга рахмат, Нурболот мырза. Азамат 11 класстын окуучусу дейби? 10 класстын, мына көрдүңөрбү? Жанагы көч улана берет да. Мектептин окуучусу уже чоң кишидей мышление, ой жүгүртүп атат. Албетте жанагы цензура, эми жаштар боюнча мен өмүр бою эле жаштар боюнча иштеп келатам. Ошо мен колум жетпеген, мен жардам бербеген жаштар деле калган жок өзү. Мына бул түптөп алардын баягы бир договорлор менен, проекттер менен жыл сайын китептерин чыгарып, жаш акын жазуучулар. Ана жана цензура боюнча бир маданият министрлигинде 2-3 жыл мурда бир ушундай бир неме болгон, бир артисттерди баягы концерттерде жандуу үн менен бир цензура, бир бул жера кырлар чыгарбайбыз деп, керек болсо ошол салттуулап коомдук биринчи канал КТР жанагы бир сөзү начар, ону начар ырларды кабыл албай, иргеп ушундай болуп калды. Эмне себептен болбосун? Маселен, эми жазуучулар союзунун мүчөсү эместерге айла жок. Эгерде жазуучулар союзунун мүчөсү болсо, баягы илгерки советтик системаны пайдаланса болот да. Жазуучулар союзу маселен сиз мүчөсүз да, бир эшмат, ташмат, бирөө мүчө. Ал китебин алып келсе, проза болсо проза секциясына, поэзия болсо поэзия секциясына ошол жерге сунуштап, ал жерден анан жанагы ак көз кара көздөр карап, бички рецензия деген болчу да. Бир китеп чыгарардан мурда 1-2 киши окутчу экен. Андан кийин анан жазуучулар союзунда талкуулачу экен. Андан кийин анан өтсө анан басмага сунуштасчу экен. Басмадан да редакция алчу экен да, маселен. Муну койсо болот. Жазуучулар союзунун мүчөлөрүнүн китептерин сөзсүз түрдө басмага чыгарардан мурда жанагы секцияларга алып келип, бир немеден өткөрүп, эгер чий керек болсо, агылайын, эми сен туура түшүн иште, бир аз кое тур деп кайра ушундай кылса болот. Бул жолду жасаса болот. Бул абдан сонун иш болмок. Москвага ошо жазуучулар союзунан барышып, анан жана ошо жердеги баягы чала була жазып жүргөндөрдөн акча чогултуптур деген маалымат тараган. Бул эмнеге? Бул эмне болгон маселе? Ал интернетте да жүрөт, жанагы кече Facebook'ta жазыптыр. Бир жазуучулар союзуна мүчө болуш үчүн дейт $3000 бериш керек дейт. Эми ал болбогон сөз. $3000 берип анан бир корчка ал бир келесодун 1200 сом төлөсөлөр мүчө болот. 2 китеп чыкса. Ал үчүн жазуучулар союзуна өтүш үчүн маселен мыйзам уставы боюнча сиздин маселен өтөм десеңиз 2 китебиңиз чыгыш керек. 2 китебиңиз да. А 2 китепти алып, маселен проза болсо прозаиктерге бересиз, жазуучулар союзунун мүчөсү бар, дасыккан секциясына. Поэзия болсо акындарга маселен. Ошол жерден алар окуйт дагы жарайт же жарабайт деп жолдомо сунуш берет. Анан ал жерде жанагы кабыл алуу комиссиясы бар. Секциялардан өтөт да. Анан эми ал бир жазуучулар союзу шайлоо болду, бирдеме десе, анын аркасынан чыгып бир эйфория, бир баягы эми азыр баягы журналистиканын стихиясында билесиңер да. Туурабы, туура эмеспи, ким биринчи маалыматты жөнөтсө ал прав дегендей. Азыр ушундай бир саясат кетти го баягы журналистиканын. Балким ошондой немедир. Эми аны көрбөгөндөн кийин биз буга чейинкисин билбейбиз эми ал. Деген маселе боюнча биз эми баягы рынок, анан капитализм, демократия деп өткөндө бир депутат айтып атат, биздин законубуздун саны мына өтүп аткан 3000ден ашыптыр. 3000ден ашык законубуз бар экен. Бүгүнкү күндө ал берки майда чүйдөсүн айтпаганда. Эми 2,5 миң жыл мурун Конфуций Лаосы деген жазып атат.
мыйзамдар менен буйруктар көбөйгөн жерде уурулар менен жана калпычылар да көбөйө берет. Дал бизге да ушу туура келет. Эми биз алакандай аз эле экенбиз. Мынабу азыр мына интернетиңди ачсаң айланайын эмне деген сөз жок. Эмне деген оосуна алы жетпеген. Сөздүн кулун кетип. Биз эми балдарыбыздагы азыр неберелерибиз орусча кетип, орусча сүйлөп, башка тилде, башкача бир абдан коркунучтуу нерселер келип атат. Тилибизге коркунуч келип атат. Мына ушундай жерде мамлекеттин көзөмөлү керек. Баягы Союздун убагында бир артынан эле саясий шылтоо таап чыгарбай коюу эмес. Кандайдыр бир деңгээл, көркөмдүк деңгээл, тилдин баягы грамматикалык деңгээли ушундай болбосо мына Манасты алалы. Улуу Манасты дагы жөн койду эле альтернативный варианттар чыкпады бизде. Бузулган варианттар чыкты. Арганды полигонго айланды. Мындай айтканда калем сыноо майданына айланып кетти. Манас. ОСК адабиятын шедеври. Улуу Айтматовду орай айтканда жамандаган материал китеп чыкты бизден. Мына дүйнө суктанып 180 тилге чыгат. Ошол кыргыздан чыкты. Кыргыздан басылды, англис тилине которулуп кетти ошо китеп. Аны биз жар салдык. Мына ушундай коомдук башталышта бузулган. Абдан бир коркунучтарда ана мына бала жакшы айтып атат, ошону бир маданий деңгээлде ошол адабиятты тазалоо, адабияттын деңгээлин көтөрүү боюнча бир жазуучулар союзу болобу, милдеттендиреби. Аны бир кандайдыр эми тил комиссиясы деп атабыз. Ал эми көрнөктү тазалай албай атат көчөдөгү көрнөктөрдү карачы. Эмне деген көрнөктөр чыгып кетип атат. Бул эми мына балдарыбыз күйүп пышкандай маселе. Абдан кыйын эле маселелер бар. Эми бул биз аракет кылыш керек. Мына жөн жатып албай аракет кылыш керек. Байланышты бололук. Алло. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен бир суроо берейин дедим эле, аны куттуктоо. Кайдан чалып атасыз? Аты жөнүңүздү айтып кетиңиз. Бишкектен Темир. Бериңиз тезирээк сурооңузду. Мен Нурлан мырзаны куттуктайм, ишиңизге ийгилик каалайм. Ушу Кыргызстандын жазуучулар союзу керекпи дейт. Жазуучулар уюму керек. Себеп дегенде бул жазуучулар бул улуттун күзгүсү болуп эсептелет. Мамлекеттин тарыхы болуп эсептелет. Сенин көп жыл четчеде жүрдүм эле, ошондо сурашчу, кайдан десең Кыргызстанданмын дечим. Ана сен жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жерлешип турбайсың дечи. Ошондуктан жазуучулар уюму керек. Өкмөттөн каржыланыш керек. Бирок мунун баарын уставда баарын тактап жазып коюш керек. Себеп жазуучулар деген булар тарыхты жазат, элдин рухун, элдин турмушун жазат. Жазуучулар болсо биз улут жок болуп кетпейбизби? Ошондуктан жазуучулар союзу керек деп ойлойм мен. Рахмат. Рахмат. Жаңы муундун жазуучуларынан айта кетесизби? Мындай бир баш баккандар барбы? Салмактуураак. Эми жаңы муун десе бизди жаш деп жүрүп 45-тен 46-га чачагарды 46-га. Анан мыйзам боюнча өзү 14 жаштан 28 жашка чейин эле жашта. Илгери 35 жашка чейинкилерде ушундай жаш жазуучу, жаш акын десчү. Анан кийин биз дагы жакшы кичине, биз мындан 5-10 жыл мурда таптакыр эле эмбрион болчук. Жаш жазуучулар ошондой Баяз Турал, Кален Сыдыкова деген азыркы муундарга Жедигер Саалаев маселен. Эгемендик жылдарындагы жаш акын деп теге Кыргызстанда Христоматияда Шайлебек Дүйшеев жаш акын деп жүрөт дейт. Анан мына уучубуз кура эмес, мен баягы биздин чыгармачыл жаштардын Нур Борбор чыгармачылык бирикмеси бар болчу. Ошон азыр академия ошол жерде мен бир 5 жыл өмүрүм өткөн. Ошо мен айтып аткан ошонун мүчөлөрүн мен жыл сайын жанагы Кыргыз патент менен проект кылып алып 7ден автордун, ар бир автордун жыл сайын 7ден автордун китептерин чыгарып аттык. Кечелерин өткөрдүк. Биз баягы улуу муу менен да байланыш болсун деп Алыкулдун, Жолондун, Турардын, тетиги жана эле айткан Табылды Мукановдун, ошол эле Сүйүнбей Эралиевдин, Жусуевдин маркум залкарларыбыз өзү тирүү болчу. Кечелерин өткөрдүк, встречалар баягы уюштуу иштерди өткөрдүк. Мына ошонун ичине мына жакшы бир балдар өсүп чыкты. Биздин муунду эми менин муунум эми биз орто муун болуп калдык. Маселен Зайырбек Ажыматов, Айда Эгембердиева биз жаш болчук да. Биз эмбигиче бизди жаш дейт да маселенчи. Олжобай Шакиров, Жыргалбек Касап болот маселен.
Биз 50-ге таяп барып калыппыз. Жазуучуларды Андан кийинкисинде мындагы Бердибек Жамгырчиев, Максат Жаңгазиев дегендер, Лира Камчыбекова чыгып келатышат. Кечирим сурайм, биздин 1 саат деген убактыбыз соңуна чыгып баратат. Ушу жыйынтык иретинде бир жакшынакай чакан ойлоруңуздарды айтып калыңыздар, сөзүңүздөрдү. Мындай эркин микрофон дейбизби? Ооба. Эми үмүтсүз шайтан дейт. Кыргыз илгертен айтат. Анан сначала было слово дейт, китепте жана христиандардын. Биринчи логос ал энергия, анан материал формасы логос, сөз, баягы слово, сөз. Анан бизди улуттук, мен Кыргызстан экономикасын, саясатын мен айта албайм азыр. Бизди улут кылган Манас эпосу баштаган, Кыртанаш эпосубуз барбы? Ошондон баштап Айтматовдун тегерегинде 70 жылдагы кыргыздын адабий тилин калыптандырган, не деген жана Касымбек өңдү, Залкар жазуучулар, Жоло Мамтов, Турар Кожобердиев өңдү, акындарыбыз Алыкул Осмон, маселен, мына Султановдор, маркум кече келип өтүп кеткен Эралиев Жусуп, бизди адабият элестетип болбойт да. Эгерде адабият өлсө, кыргыз улут катары жок. Анда улут эмес деп эсептегиле. Улут эмес деп. Ошондуктан жанагы жазуучулар союзу керекпи, керек эмеспи? Ар бир кыргыз керек. Ар бир кыргыз. Кыргыз деген, Кыргыз Республикасы деген чет улдук улут жазылып турбайбы? Мына ушул жазылып турганда мен ойлойм, бизде аз глобализациянын заманында дагы ар кандай идеологиялык, ар кандай бир агымдар келгенде дагы баягы түгөнгөн сайын түтөгөн, мен кыргыздын рухуна сөзсүз ишенем. Кыргыз улуту бар да, кыргыздын духу бар да, адабият жок болбойт. Ал эми кийинки союз пайыз, кийинки оркпак просто. Сөз берелик. Эми бул биз баягы кыргыздын мына акелерим бар, жер сабаган нурдан бүткөнбүз, күндөн бүткөнбүз деп Салижан аке, мен абдан ориентир кылам. Салижан аке ушу 25 жыл мурун айткан ушу биздин акыбалды. Андан бери Алым аке айтты, токтомушуп, ушулар какшап жазып жүрдү көчөлө. Бирөө ошол азыр эми кимдин столдун үстүндө бар, ушул бизге компас болуу керек. Биз сын менен чыгабыз, чын айтып, чын гана айтып чыга алабыз мына акыбалыбыздан. Чын сүйлөп, чын мамиле жасап гана чыга алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн бул эми биздин акыбалыбыздан мына географиялык акыбал, азыркы дөш ажыларлардын осунда турган ушундай чоң жалпылаштыруу мезгилде бир кыргыз кантип сакталып калат деген суроону ар бир адам өзүнө койсо, билим гана сактап калат деп ойлойм мен. Билим, мына биздин балдар билимдүү болсо, биз ошолорду сүрөп турсак, ошол Манас, Айтматов, Урухуй дөөлөтү, тамыры бекемдеп, мына Конфуцийди кытайлык жолдоштордон сурайм келгендеринен бала бакчадан жаттатат экен. Конфуций диндерден мурда пайда болгон, 2,5 миң жыл бут. Биздин улуу Манасыбыз окулуп атабы кайсы деңгээлде? Айтматовду окуйбузбу? Мунун баарын мамлекет колуна алуу керек. Лидерлер чыгыш керек, жаңы. Ошого үмүт этебиз да. Рахмат, кечирим сурайм. Биздин коңшу студиябызда жаңылыктардын орусча чыгарышы даярдалып атат. Кесиптештерим Эйкин, Нурзат, сөз сиздерде. Приветствую, Азамат. Здравствуйте, Азамат. Сегодня в новостной программе мы расскажем о торжествах в кредит, о запрете на охоту и о том, что уже завтра начнет работать проект «Безопасный город». Вам слово, Азамат. Рахмат, Нурзат. Урматтуу коноктор, Дүйшөн агай, Нурлан мырза, бүгүн студиябызга келип, ушу өзүңүздөрдүн тармак боюнча жаңы башталган ишиңиздер боюнча маалымат берип, өткөн кеткенин элекке салып, аздыр көптүр көрөрмандарыбызга маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу көрөрмандар, ушу менен көрсөтүүбүз соңуна чыгып отурат. Биз бүгүн жазуучулар союзу эмне үчүн керек деген суроонун алдында талкуу кылдык. Студиябыздын коногу Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков мырза жана Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Дүйшөн Керимов агайлар болушту. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып бардым. Саламатта калыңыздар.